Аалам алкагындагы кызыктуу окуялар, таң калыштуу маалыматтар менен тааныштырып, назарыңыздарда дүйнө кызыктары рубрикасы. Студент кыз тамак аш татымалынан дүйнөдөгү эң чоң сүрөттү тартты. Индияда студент кыз тамак ашка кошулуучу татымалдар менен дүйнөдөгү эң чоң картинаны жаратты. Аянты 180 чарчы метрде түзгөн картинага эртең менен күндүн чыгышын карап олтурган кыздын элеси түшүрүлгөн. Гиннес рекорддор китебинин өкүлдөрү татымалдын, анын ичинде куркума жана бир катар азыктардын жардамы менен тартылган дүйнөдөгү эң чоң картина катары рекорд жаратканын каттаган. Эмгектин автору Татинени Срейт Андхра Прадеш штатындагы университетте коммуникация жана электроника факультетинде окуйт. Бул кооздукту жаратууга 4 саат 15 мүнөт убакыт короткон. Окумуштуулар Жер планетасынын кайсы жеринде жашоо жок экенин айтышты. Франциядагы Париж Сюит университетинин окумуштуулары Эфиопиядагы Даллол өрөөнүндө бактерия жок экендигин айтып чыгышты. Жер планетасынын кээ бир жеринде суунун болушу ал жакта жашоо бар экенин далили катары эсептелип келет. Алардын пикиринде Даллол өрөөнүндө өтө ысык, тагыраагы абанын табы 109 градус Цельсийге чейин жетет. Абдан кычкыл жана курамында магний бар туздуу суу агат. Мындай курамдагы суюктук терүү клеткаларды жок кылат, бирок биздин изилдөө суу болгон жерде дагы жашоо жок болушу мүмкүн экендигин көрсөттү, деген окумуштуулар. Дүйнөдөгү эң көп машина чыгарган завод аныкталды. Германиянын Volkswagen автомобилдик концерни дүйнөдөгү эң көп машина чыгарган завод деп аталды. Бул компания 3 жылдан бери биринчиликти бербей келет. Аналитиктердин эсеби боюнча 2018 жылы 10 миллион 800 миң машина чыгарган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 0,9%га көбүрөөк дегенди түшүндүрөт. Аталган завод Фольцбург шаарында жайгашкан. 1938 жылы курулуп, аянты 25 гектар жерди ээлейт. Сырты айнек менен кооздолгон бул эки чоң имарат кардарларды тейлөөчү кеңсе. Анын ар биринде 400дөн ашуун унаалар бар. Ал эми жанындагы 4 кабаттуу имаратта заводдун музейи жайгашкан. Бул жерде 19-кылымдан тартып, азыркы күнгө чейинки унаалардын моделдери коюлган. Эгер заводко экскурсия кылууну кааласаңыз, 3 саат үчүн сиз 300 евро төлөшүңүз керек болот. Азамат Боетов, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү.